Бишкекте шылуундар бир айымга телефон чалып, уулуңуз кырсыкка учурады деп алдаганы аракет кылышты. Ушундай эле окуяны Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бекешев дагы соц түйүндөгү баракчасына жазып чыкты. Кыргызстанда телефон аркылуу элди алдаган учурлар аз эмес. Адатта телефон чалган алдамчылар кандай аракеттерди көрүшөт? Алардын торуна түшпөш үчүн эмне кылыш керек? Алдыда айтып берем. Бишкек шаарындагы окуя 20-сентябрда болгон. Алдамчылардын курмандыгы болуп кала жаздаган аял окуяны Кактус медиага айтып берген. Ошол күнү анын телефонуна белгисиз номер менен бирөө чалып, уулу жол кырсыгына кабылганын кабарлайт. Ал аялдан тез арада дарылануусуна акча керек деп айткан. Берет трубку, как будто Данияр, копия его голоса. Копия девочки, но плача. То есть мамочка, мама, вот так, в общем, мама, меня сбила машина, мама, скорее, я тебя жду, мама. Вот, берет опять этот урод. Потом он мне говорит, переведите мне на карту, ну, здесь нужно срочно деньги, вы же знаете, без денег ничего не решается. Он говорит, прямо сейчас остановитесь в магазине и закиньте деньги. И тут подружка моя начала кричать, тут это афера, говорит, Кама, это аферисты. А я не верю, потому что в таком состоянии ничего в голову не лезет. Потом уже меня в чувство привели, говорит, Кама, это аферист. Какой врач так попросит? И потом я начала до реки звонить. А потом я дозвонилась опять до Данияра, и он взял трубку. Да, мамулечка. И когда я услышала его голос, меня отпустило. Девочки, я вас умоляю, пожалуйста, предупредите своих родных и близких. Ушуга окшош эле окуяны депутат Дастан Бекешев да социалдык тармактагы баракчасына жазды. Телефондук шылуундарга анын жакын туугандары кабылган. Алдамчылар телефон чалып, жакын адамы кырсыкка учураганын, телефонго акча салып берүүнү айтышкан. Бекешев алардын номери менен да бөлүштү. Түрмөдөн же башка жерден алдамчылар сизге телефон чалып, жакын тууганыңыз коркунучта, кырсыкка кабылды же өлүп жатат деп коркутушу мүмкүн. Ошол эле учурда шылуундун шериги ыйлап жардам сурайт. Бүгүн менин жакын туугандарым да ушундай алдамчылыкка туш болушту. Бирок алар алданган жок. Өкүнүчтүүсү мындай шылуундарды кармоо кыйын. Анткени алар сим-карталарды бир жолу гана колдонушат. Мындай чалууларды кабыл алууда дүрбөлөңгө түшпөөнү жана маалыматты эки жолу текшерип чыгууну сунуштайм. Ал эми Ош шаарынын тургуну Санавар Садирова бир жыл мурун телефон шылуундарынан жабыркаган. Алдамчылар кардар катары байланышка чыгып, анын ишеничине киришкен. Бир заматта эле 12 000 акчасын котортуп алган. Сизге код барат, ошону подтвердить этип койсоңуз, сизге сразу мен акча перевод кылам деп, телефонду койбой туруңуз дейт. Анан ошол моментте подтвердить этип жиберет. Ошол мезгилде анан бизден 12 000 акчабызды алып койгон. Баланс KG тиркемесинен калтырганбызда Билайн компаниясы менен кайрылдык, алар эч нерсе кыла албайт экен, себеби баягы кодду эч кимге бербе деген SMS келет экен, аны окубай туруп эле баягы шашылышта басып жибергенмин да. Ички иштер министрлиги телефон чалган шылуундар менен кандай сүйлөшүү керектигин түшүндүрдү. Адатта алар тез арада акча которуу зарылчылыгын айтып, башкалар менен сүйлөштүрбөйт. Адамдын аракетине карап, психикалык басым жасоого түшөт. Анан ошондой шашкан учурларда дагы элдер бул ошол маалыматты тактап алыш керек да. Чынында ошондой окуя болдубу же болгон жокпу деп. Бул менден эмне бул бейтааныш адам монда акча сал деп суранып атат деп ошондо ойлонушу керек. Алардын булардыкы акча сал деген максат, акча жибер деген максатта ушул. Акча алуу максатта булардыкы. Ошондой эле күмөн жараткан адамдан чалуу болгондон кийин ал тууралуу милицияга кабарлоо сунушталат. Эң негизгиси дүрбөлөгөнгө түшпөй, көбүрөөк суроо бериңиз.